Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз адабияты сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен Осмоналы Сыдык уулунун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу кеп кылмакчыбыз. Алгач сабагыбызды баштаардан мурун бүгүнкү сабагыбызга биз төмөнкүдөй максат коюп алалы. Осмоналы Сыдык уулунун өмүрү чыгармачылыгы менен толук таанышасыңар. Чыгармачылыгында камтыган ар кандай окуяларын анализге аласыңар. Акындын өмүр таржымалы аркылуу таалим-тарбия алабыз. Осмоналы Сыдык уулу Кыргызстандын азыркы Нарын областына караштуу Кочкор өрөөнүндөгү Абайылда болушунун Кызыл Дөбө айылында 1875-жылы туулган. Анын аталаш агасы Жаркынбай Дубанга таанымал сабаттуу молдо киши болгон. Осмоналы да өз айылында мектепте окуп, кийин Бухарадагы диний жогорку окуу жайын, башкача айтканда медресени бүтүргөн. Бир катар жылдары Чүй өрөөнүндө мугалим болуп иштеген. Совет доорунда Бишкектеги, азыркы Бишкек шаарындагы окуу жайларында бир катар мектептерде сабак берген. 1920-жылдардын акыры, 30-жылдардын башында Сталиндик куугунтуктоолорду доору башталганда Кытайга кетип калган. Чыгыш Теңир тоодо, Текесте, Бозгунда жүрүп каза болгон. Соңку такталган үй бүлөлүк маалыматтарга караганда, ал 1940-жылы эмес, 1942-жылы кайтыш болгон экен. 1913-жылы Башкортостандын Уфа шаарында Мухтасар тарых-и Кыргызия, кыргыздардын кыскача тарыхы, ал эми 1914-жылы болсо Тарых-и Кыргыз Шадмания, Шадманга багышталган кыргыз тарыхы деген эмгектери басылып чыккан. Бул эки чыгарма тең бир китеп болуп, 1986-жылы Үрүмчү шаарында араб ариби менен кыргызча кайра жарыяланган. Китептин айрым бөлүктөрүн жазуучу Кеңеш Жусупов Айтылуу Ала тоо журналында жана Кыргыздар деген көп томдук эмгегинде жарыялаган. Кыргызстандын постсоветтик эгемендик доорунда Осмоналынын бул китептери кеңири калайыкка таанымал болду. 1930-жылы аны эл душманы катары камакка алышып, 1 жылдан кийин атууга өкүм чыккан. Жаза аткарылганга чейин аны Ташкент түрмөсүнө которушкан. Мына ошол жолдо Осмоналы Сыдыков кайтарып алып бараткан аскер кызматкери менен кармаша кетип, куралчан аскер бычагын пайдаланган. Ошол бычактан экөө тең жаракат алып, кансырап жатышкан. Натыйжада аскер кызматкери курман болгон. Ал эми Осмоналы Сыдыков болсо, ошол жердегилердин жардамы менен колунун манжалары кесилип калган. Бирок аман калып, андан ары жолун улап, Жаныбек Казыга барып, баш калкалап, ал аркылуу Кытайга кирип кеткен. 1942-жылы Чыгыш Теңир тоодо, азыркы Кытай Эл Республикасынын Шинжаң Уйгур автоном районунун аймагында безгек оорусу менен ооруп каза болгон. 2010-жылдын февралында Бишкектеги Кыргыз улуттук китепканасында «Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерет» аттуу китеп көргөзмө уюшулду. Кыргыздын туңгуч агартуучусу жана тарыхчысы Осмоналы Сыдыковдун 135 жылдыгына арналган бул китеп көргөзмөгө анын китептери, макалалары, ал жөнүндөгү маалыматтар, тарыхый сүрөттөр коюлган. Иш-чарага кызы Шарифа Осмоналы кызы, неберелери, жазуучу Мелиса Бакиров, Бактыбек Максутов, Кыргыз туусу гезитинин ошол кездеги башкы редактору, тарыхчы Кыяс Молдокасымов жалпыга маалымдоо каражаттары илимий жана маданий кызматкерлер катышты. 2014-жылы 7 августта Нарын облусундагы Кочкор районунун борбору Кочкор шаарындагы маданият үйүндө тарыхчы Осмоналы Сыдыковдун тарых жаатындагы китептеринин жарык көрүшүнүн 100 жылдыгы салтанаттуу белгиленди. Ага кыргызстандык тарыхчы илимпоздор, акын жазуучулар, коомчулук өкүлдөрү жандуу катышты. Тарыхчынын кызы Бүбүш Осмоналиева бул иш-чараны уюштургандарга терең ыраазычылык билдирди. Урматтуу балдар, Осмоналы Сыдыковдун кыскача өмүр жолу мына ушулар. Анда эмесе жазуучу тууралуу,
алган билимиңерди төмөнкү суроолор менен бышыктап алсаңар болот. Осмоналы Сыдык уулу кандай тагдырды башынан өткөргөн? Биринчи суроо. Экинчи суроо, Осмоналы Сыдык уулу кандай чыгармаларды жараткан? Мына ушул суроолорго жооп тапсаңар, анда биздин бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Үйгө тапшырма өтүлгөн теманы толук окуп кыскача конспекттелеп келесиңер. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула.